Бир шал оорул адам аябай басып кеткиси келген. Достору аны Эйсанын сөзүн окусун деп алып келишти. Ал төшөктөн тура турган күндү кыялданчу. Бирок мындай нерсеге кимдин күчү жетет? Эйса сүйлөп жаткан үй эшигине чейин жык толгон эле. Алар канчалык аракет кылышса да үйгө кире алышпады. Алар Эйсага жете алышмак эмес. Эл өтө эле көп болчу. Ошентип алар чатырга чыгып, анан аны ачып башташты. Шыктын сыныктары чаңдап элге кулап жатты. Ошентип алар шал досун үйдүн ичине түшүрүштү. Ошондой да болобу? Бул деги мүмкүнбү? Эйса Машаяк алардын буту баспаган досун аяктыра алабы? Достору Эйсага үмүт менен карап турушту. Эйса аларга карап, алардын ишенимин көрүп мындай деди. Уулум, деди Эйса, сенин күнөөлөрүң эми кечирилди. Бирок бул анын достору ойлогондон дагы чоң нерсе болчу. Алар күткөн аяктыруу чындыгында болду. Жана алардын айланасындагы адамдар каршы чыга башташты. Кудай гана күнөөнү кечире алат, деп өз ара сүйлөштү алар. Ал эмне, өзүн Кудай деп жатабы? Ал Кудайга акырат келтирип жатат. Эмне үчүн ушинтип ойлоп жатасыңар, деди Эйса. Кайсынысын айтуу мага оңой деп ойлойсуңар? Эми сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби? Же ордуңан тур, төшөгүңдү алып үйүңө бар дегенби? Бирок силер билишиңер керек. Адам уулу күнөөлөрдү кечире алат. Эгер ал муну кыла алса, анда анын кечире турган бийлиги бар. Мен сага айтам, ордуңан тур да, төшөгүңдү алып үйүңө бар, деди Эйса. Ошентип, ал киши ордунан акырындап тура баштады. Көптөгөн жылдар бою шал болуп ооруган бул киши көзүнө жаш толуп, толкунданып, кубанып, секирип жатты. Эйса көрсөткөн бул кереметке таң калып, ал жолго чыкты да, чуркап үйүн көздөй бара жатты. Бул ар бир адам үчүн чыныгы жакшы кабар. Эйса ар бир адамдын муктаждыгын билет. Ал тургай ал биздин баардык күнөөлөрүбүздү да билет жана кечире да алат. Ал бизди кечиргендиктен эми биз төөлүккө эркинбиз. Салам, досум, биз Библиядагы окуяларды Лего анимация кылып жасап жатабыз. Бул видеолор сага Библиядагы окуялар менен таанышканга жардам берет. Эгер сен биздин каналга жардам бергиң келсе, анда катталып, жакты деген белгини бас. Кудай сага өзгөчө батасын берсин.